Аманчылыкта кайрадан сиз менен оодо кездешип турганыбызга кубанычтабыз, ардактуу айым. Сиз менен келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусу. Микрофондо Ширин жана Асель. Кымбаттуу курбум, айтыңызчы, сиздин жашооңузда аябай ачууланган учурларыңыз көп эле болобу? Ошондой учурда бир катуу кыйкырып алгыңыз келеби? Кыйкыруудан өзүңүздү сактап, тыйганыңыз менен ичиңизде каныңыз кайнап, абдан ачуулануу баарыбызга эле тааныш деп ойлойм. Саламатсызбы кымбаттуу айым? Шириндин суроосуна мен албетте ошондой учурлар менен көп эле кездешебиз деп жооп берет элем. Бирок муну менен айталы дегенибиз, биз ошондой катуу ачуулануу сезимдери менен ар дайым эле жашай бербешибиз керек экендиги. Бул чындык. Жана жараткан Кудай биз үчүн ар дайым чыгуу жолун сунуш кылганы кандай жакшы. Ооба, ардактуу айым. Биздин жүрөгүбүздү оор жүк болуучу таарыныч, ачуулануу сыяктуу сезимдерди көтөрүп жүрүүнүн таптакыр эле кереги жок. Эмесе бүгүн келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунда биз кечирим, биримдик жана жакшы мамилелер тууралуу сүйлөшкүбүз келет. Анда эмесе сүйүктүү курбум, биздин бүгүнкү уктуруубузга кош келиңиз жана акырына чейин биз менен калыңыз. Бир акылман адам мындай деген экен: бүт адамзаты баарына мурун кечиримге муктаж. Билесизби, ал кайсы кечирим жөнүндө айтып жатат? Ал адамзаты алгач Кудайдан кечирим алууга муктаж дейт. Ал эми экинчиден адамдар бири-биринен кечирим алууга муктаж. Бизге башкаларды кечире билүүбүз зарыл, жана биз да башкалардын кечиримине муктажбыз. Ооба, туура. Кечирим адам менен Кудайдын ортосундагы мамиледе болобу же адамдар менен адамдардын ортосунда мамиледе болобу абдан маанилүү. Эмесе жашоо сабактары бөлүгүбүздө Анара аттуу кыздын окуясын бирге тыңдайлы. Андан кийин жана азыктар бөлүгүбүздө биримдик тууралуу сүйлөшөбүз. Анара атасын абдан жек көрчү. Эс тарткандан бери эле эсинде. Атасына жүрөгүндө болгон таарынычы болуп келген. Өспүрүм кези да атасына болгон жек көрүү жана таарыныч менен коштолуп келет. Эмоционалдык кыйынчылык анын ден соолугуна да таасирин берип, жүзүнө экзема пайда болду. Эми кыздын жүрөгүн өч алуу деген ойлор толук каптап алды. Бир аз чоңоюп, көз карандысыз болуп калганда атамдан сөзсүз өч алам деп өзүнө өзү сөз берип жүрдү. Кыздын атасы үй бүлөсүн башка үй бүлөгө алмаштырганы аз келгенсип, акча карат жагынан да кам көрбөй турган. Анаранын ата-энесинин ортосунда ар дайым уруш талаштар болуп, үй бүлө муктаждыкта жашачу. Үй бүлөнүн түйшүгүн жалгыз тарткан энесине Анара кандай жардам берерин билбей кыйналчу. Эмне үчүн менин үй бүлөм башкалардыкынан айырмаланып турат деп кыз өзүнө өзү кайра суроо берчү. Өспүрүм курактан өтүп жаш кыз болгондо да баягы бала кезинен бери коштоп келген ачуу сезимдер менен өзү жалгыз алышып, ошол жан дүйнөсүнүн жараатынан арыла албай келет. Жаштыгын, убактысын, күчүн атамдан кантип өч алам деген ой максат менен алышып өткөрүп жатты. Көп ирет, балким атама ал татыксыз болгон жамандыкты кылып алсам эмне болот деп өзүн токтотуп да жүрдү. Мына ушундай жек көрүү, коркуу сезимдери жаш кызды акырындык менен талкалап жатты. Бирок бир убакта анын оюна теңир, кечирим деген сыяктуу жарык ойлор келе түштү. Теңир кечирим берүү керектигин айтаарын буга чейин бир жерден угуп калган. Ошол ойду карманды да акыры атасын кечирейин деген чечимди кабыл алды. Анаранын жүрөгүндө күрөш токтоосуз жүрүп жатты. Алгач ал атамды жайына коюу менен эле кечиргенимди билдирейин деп ойлоду. Бирок жүрөгүн чындап текшере келгенде, мен ага эч кандай жакшылык каалабасам же ал үчүн Кудайга сыйынбасам, кечиргеним кайсы деди да, кечиргенин иш жүзүндө көрсөтүүнү чечти. Ошентип кыз атасын үйүнө конокко чакырып, туулган күнүң менен деп белек берди. Бирок атасы берилген белекти кабыл алган жок. Аны жоң гана үстөлдүн үстүнө калтырып кетип калды. Жаңы жылдын алдында Анара кечиргенин билдирип, атасына колун сунуп, кучагын жайды. Бирок атасы мындан да баш тартты. Бизге азапты көрсөткөнү өзү болсо да, кечиримди сурай турган атам болсо да, бул кылгандары эмнеси деп Анара таарынычтуу таң калып койду. Ал түнү Анара атасынын мамилеси үчүн көп ыйлады. Өзү тарабынан атасы менен элдешүүгө, аны кечиргенин билдирүүгө туура жана бир нече кадамдарды кылды. Бирок атасы тарабынан алардын бири да кабыл алынбады. Бир күнү Анара менен апасы үйүнө келишсе, атасы каза болуп калыптыр. Эми Анара
атасы кызынын кечиримин кабыл алдыбы же жокпу эч качан биле албайт. Мына бүгүн дагы бир ирет Анара кечирим деген эң туура чечим болгонуна ынанып отурат. Акылдын түшүнгөнүн жүрөккө буйрук берүү менен Анара кечирим кадамын кылды. Мына ошол кечирим деген чечимди чындап кабыл алгандан тартып, кыздын жашоосунда да өзгөрүүлөр боло баштады. Кечиргенин билдирүүнү каалаган сайын атасы тарабынан четке кагылып, басынды, бирок чынында жеңишке жетти. Анара туура чечимди чыгарды жана ишке ашырды. Анын абийири эми таза. Жүрөгүндө көтөрүп жүргөн жүктөн арылды. Жашоосу эркиндикке ээ болду. Анан да таң калыштуусу бетиндеги экзема да жок болуп кетти. Билесизби Асылзат айым, биздин көптөрүбүздүн да жашоолорубузда ушуга окшогон мисалдар көп. Бала кезибизден бери көтөрүп келаткан оор жүк жан дүйнөбүздү бүлүккө салып келет. Биз аны менен бир нерсе кылуубуз зарыл. Анаранын окуясында ал тандоо алдында турду. Таарыныч менен ачуу сезимдерине жүрөгүнөн оорун берип, ошону менен азаптануу же атасын кечирип, жүрөгүнө боштондук берүү. Ал кечиримди тандады да ачуунун кулчулугунан бошонду. Жашоо жолун жолтоосуз улантууну туура тапты. Анаранын окуясындагыдай эле көрүнүштөр бизге тааныш. Кээде ачуулануу менен таарынычтын азабын адам өзүнөн өзү эле тартат. Анара башында катуу таарынган жана кечирим тууралуу оюна да келген эмес. Ошол жылдар бою өч алууну көздөп, жек көрүү менен көп убактысын сарптады. Балким арабызда кимдир бирөө да кандайдыр бир таарыныч менен өзүн айыптуу сезүүнүн ачуу тамырын жүрөгүндө жүк кылып көтөрүп жүргөндүр. Жана ушу кезге чейин ал сезимдер менен эмне кылуу керектигин билбегендир. Балким сиздин көтөргөн жүк кимдир бирөөбүздүкүнөн оорураактыр. Мен билбейм. Бирок биз бүгүн сунуш кылгыбыз келген кеңеш бул кечирим. Бул чыгуу жолу. Кечиримден башка чыгуу жолу жок. Кечирим сизге чындап эле жеңилдик алып келет. Ошондуктан ата-энелерибизди, дос курбуларыбызды, балким өзүбүздү, деги эле кимге таарынып жүрсөк, ошолорду кечирүүгө убакыт келди. Кымбаттуу курбум, кечирүү менен таарынган адам өзүн да, таарынткан адамдын да ички дүйнөсүн жабыркоодон айыктыра алат экен. Жараланган сезимдер калыбына келет. Биз сизди толук ынандыргыбыз келет. Кечирим бул эркиндикке ачкыч. Эмесе биз сиз менен алдыда биримдик тууралуу кеп куралы. Ардактуу Асылзат айым, Кудайдын адамдарга берген сөзү ыйык жазуу деп аталат. Жана так ошол жерде Кудайдын камкордуулугун далилдеген көп учурларды окууга болот. Кудай асманда учкан чымчыктар үчүн кам көрүп жатса, андан бетер адам баласы үчүн да кам көрөөрү Инжил китебинде айтылат. Матай жазган жакшы кабардын 10-бөлүмү 31-аятында адам баласы чымчыктарга караганда алда канча баалуураак эмеспи деп жазылат. Бүгүн биз сиз менен ошол кичинекей жандыктар жөнүндө бир аз сөз кылабыз. Түндүктө куштар өзгөчө бир сызыкка тизилишип чогуу учушат. Эмнеге экенин билесизби? Көрсө чоң топ болуп учууда алар күч сарптоону үнөмдөшөт экен. Качан гана алар топтошуп кыйгачынан бурч чыгарып учканда, ортодо аба топтому пайда болуп, алар чарчабай узакка жана тезирээк учууга мүмкүнчүлүк алышат экен. Ошондуктан алар жалгыздан учушпайт. Көрсө өзгөчө бурч чыгарып учкандары да бекер эмес тура. Ошол сызыкты баштап учкан чымчык бул топ үчүн эң чоң жумушту аткарат. Ал башкаларга караганда көбүрөөк күч сартайт. Артынан учкандарга да жол баштап учуусу керек. Дал ошол башында учкан куш кайсы жакты көздөй бет алыш керек жана кайсы жактан бурулуш керек билүүсү зарыл. Мындай оңой эмес жоопкерчиликтен чарчаганда башындагы куш аяк жагына учуп чыгып, анын ордун башка бирөө толуктайт. Бири-бирине ушундай колдоосун көрсөтүү менен топтошкон чымчыктар көздөгөн жерине учуп келишет. Таң калыштуусу, бири чарчаганда экинчиси жоопкерчиликти алып, артынан учкандарга жол көрсөтүү менен оорчулукту өзүнө алгандарында. Кээде ушундай тартипте учуп бараткан куштардын өзгөчө үн чыгарганын байкайсызбы? Анын маанисин билесизби? Ушундай үн чыгаруу менен алар бири-бирине дем беришет экен. Уча бер, талыкпа. Биз көздөгөн жерибизге жетебиз. Токтобо, уча бер деп айтышкандай. Кээде чымчыктар абдан алсыраганда же ачка болуп чарчаганда топтон калып калат.
Чарчаган чымчыктын катарындагы оң жана сол жагындагы эки чымчык аны менен бирге ылдый түшүшү керек болот. Эки коңшу чымчык, алсыраган чымчык кайрадан күчкө толуп учууга даяр болмоюн же өлмөйүн анын жанында болушат экен. Акырында бул чымчыктар алдыга кеткен өздөрүнүн тобун кууп жетишет же кийинки учуп келаткан топко кошулушу керек. Кандай гана таң каларлык тартип, чынбы? Теңир чымчыктарга бири-бири менен биримдиктүү иштөөгө жөндөм салып койгонун карасаңыз, алар биримдик менен бирге бири-бирине кам көрүүнү да билишет. Кымбаттуу айым, азыр ойлонуп көрөлүчү. Биз адамдар бул жагынан кандайбыз? Ушул кичинекей жандыктардын биримдигинен биз өзүбүзгө сабак ала алабызбы? Бирдиктүү болуу сапаты жашообуздун баардык чөйрөлөрүнө тиешелүү эмеспи? Үй бүлөдөбү, бир туугандар арасындабы же ата-эненин бирдиктүүлүк менен балдарды тарбиялоосундабы? Деги эле баардыгында бул абдан маанилүү экени талашсыз. Эгер чымчыктарга ушундай бирдиктүү болууну Кудай салып жараткан болсо, демек анда Кудайда биримдүүлүктүн булагы бар экени да шексиз. Чынында эле Кудай биримдиктин башаты. Биримдик жалпы адамзатына тиешелүү болуусу керек сыяктуу эле, анын ичинде машаякчылар үчүн да бул өзгөчө көп бат алып келе турган сапат. Кудай өз уулун жерге жиберип, кайран өлгөндөн терилтип асманга алып кеткен. Ыйса Машаяк болсо бизге ыйык рухту жиберди. Жана эми биз менен Кудайдын руху иштешип жатат. Кудай жерде адамдар арасында өзүнүн ыйык руху аркылуу биз менен тыгыз байланышта болуп турат. Биримдик бул машаякчылардын тандоосу эмес, бирок муктаждыгы. Биз сөзсүз түрдө колдоого, шыктанып турууга муктажбыз. Ыйык жазууда мындай жазылат: бир туугандардын чогуу жашаганы кандай жакшы, кандай сонун. Бул Аарундун башына куюлуп, сакалына, кийиминин этегине аккан кымбат баалуу зайтун майы сыяктуу. Бул Сион тоолоруна түшкөн Хермондун шүйдүрүмү сыяктуу. Анткени Теңир ал жерде бата жана түбөлүк өмүр берген деп Забур китебинде айтылат. Бул жерде бир туугандай болуп, бири-бирине колдоо көрсөткөн адамдардын бирге болуусу кандай жакшы экени айтылат. Кудай бизди жакшы иштерди аткарууга чакырган жана ошол иштерди уюшкандыкта, бир ой, бир максатта аткарууда биз бири-бирибизге абдан керекпиз. Жогоруда чымчыктардын мисалынан биз уккандай, башкы жоопкерчиликтен чарчаганын кийинкиси алмаштыруу менен көздөгөн жерлерине жетет дедик. Биз да бири-бирибизге камкордуу, кайрымдуу болууга үйрөнөлү. Инжил китебинде Тиметейге жазылган 1-катта 6-бөлүм 18-аятта мындай сөздөр жазылат: алар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешем болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин. Ал эми Инжилдин Элчилердин иштери китебинде 20-бөлүм 35-аятта да бизди камкор болууга чакырган мындай сөздөр айтылат: ошентип эмгектенип, алсыздарга жардам берүү керек экендигин, Ыйса Теңирдин алганга караганда берген жакшы деген сөзүн унутпоо керек экендигин баардык жагынан көрсөттүм. Ушул аяттар бизге жер бетинде бизден башка киши жашабачудай сезбешибиз керектигин эскертет. Айланабыздагыларга көңүл буруп, бизден да муктаж адамдар бар экенин эстен чыгарбай, жардам берүүгө, кайрымдуу болууга даяр болуп жашоо керектигин айтып жатат. Жараткан Кудай чымчыктарга бири-бирине дем берип турууну ойлонуштуруп жараткан болсо, андан бетер биз, адам баласы, бири-бирибизге шыктандыруу сөздөрүн канчалык айтышыбыз керек деп ойлойсуз? Тессалоникалыктарга 1-кат 5-бөлүм 11-аятта да мындай сөздөрдү окуйбуз: ошондуктан бири-бириңерге кайрат берип, акыл насаат айтып жатканыңарда эле мындан ары да ошондой кыла бергиле. Ал эми ошол эле Инжил китебинин еврейлерге жазылган катта 3-бөлүм 13-аяттан мындай сөздөрдү окуйбуз: кимдир бирөөңөр күнөөгө азгырылып, жүрөгүңөрдү катуулантпашыңар үчүн бүгүн деп айта турган күн келгенге чейин ар күнү бири-бириңерге акыл насаат айткыла. Кудай сөзүнөн биз окуган ушул ар бир аят бекеринен эле жазылган эмес. Дал ушул аяттар аркылуу Кудай бизди бири-бирибиз үчүн шыктандыруучу, колдоочу жана кайрымдуу жардамчы болуубузду талап кылып жатат. Себеби ошол аркылуу биз күчтүү болорубузду ал билет. Биздин досторубуз, коңшуларыбыз, туугандарыбыз, уул кыздарыбыз, өмүрлүк жарларыбыз биздин көмөгүбүзгө биз өзүбүз муктаж болгондой эле муктаж. Биз жогоруда окуган аяттарда жакындарыбызды биз каалаган учурларда шыктандыргыла деп айтылган жок. Же болбосо жакшы сөздөрүңөрдү силерге жакшы мамиле кылгандарга гана айткыла деген жок. Ыйык жазуу бири-бирибизге ар бир күнү кайрымдуу болууга чакырып жатат.
Сезимдерибиздин, маанайыбыздын өзгөрүп туруусуна биздин биримдиктүү болуубуз көз каранды болбосу керек экен. Бирок бул оңой иш эмес, туурабы? Андай болсо эмне үчүн биз ар дайым бирдиктүү болууга чакырылып жатабыз? Себеби эгер биз бири-бирибизге камкор, кайрымдуу болбосок, анда жүрөктөрүбүз таштай катып калат да күнөөгө азгырыла берет. Ал эми тескерисинче дем берүүчү, шыктандыруучу сөздөр жеңиштерге жетелейт. Шыктануу менен гана адам алдыга койгон максатын көздөй умтулат жана жетет. Топтошуп бирге учкан чымчыктар жылуу аймакка бир ойдо бет алышып учкан сыяктуу биз да жараткандын каалоосу менен жашайбыз деген бир максатта алдыга умтулалы. Инжил китеби биримдикте болууга чакырган аяттарга бай. Филиппиликтерге жазылган катта 2-бөлүм 2-4 аяттарда да мындай делген: бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. Эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла. Тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло деп айтылат. Чымчыктардын бир чоң топ болуп бирге учкандарынан көп пайда экенин айттык. Алар учууга жеңил болгондой сызыкка тизилишип, бири-бирине баш ийип учушат. Ошону менен эң маанилүү коопсуздук да алар үчүн кепилдик. Адам баласынын жашоосунда да биримдиктин абдан зор маанилерин айта кеттик. Жөнөкөй жана маанилүү мисал. Ата-эне балдарын тарбиялоодо экөө бир ой, бир максатта тарбия бербесе, ортодо абдан көп келишпестиктер келип чыгат эмеспи? Биримдик деген адамдар макулдашып иш кылуусу. Себеби жашоо баардык жоопкерчиликтерди аткарып турган бир гана адамдан турбайт. Жашоо баарыбыздын катышуубуз жана эмгегибиз менен алдыга жылат эмеспи? Андыктан бири-бирибизге көңүл бөлө жүрөлү. Эмесе бирге сыйыналы. Теңирим, бизге баарыбызга биримдиктүү, ынтымактуу болууга жардам бере көр. Ата-эне, бир тууган, коңшулар менен жакшы мамиледе болууга үйрөтө көрчү. Биздин сөздөрүбүз менен кылган иштерибизден Кудайым сенин улуулугуң көрүнсө экен. Жүрөктөрүбүздү башкаларга карата кайрымдуу, боорукер, чынчыл болууга багыттай көр. Меймандос жана достукка умтулууга үйрөтө көр. Амин. Ушунча маанилүү сабактарды биз кеп кылган кичинекей жандыктардан ала алабыз деп эч оюма келген эмес. Чымчыктардын тизилип учуп бараткандарын адатта көрөсүң. Бирок көбүнчөбүз эмне себептен мындай катар менен учушат, учуп бараткан жолдорунда эмне кыйынчылыктарды көрүшөт деп ойлонуп отурбайбыз. Бул ушундай эле болуш керек дегендей карап коебуз. Бүгүнкү айтылган маалыматтардан кийин чымчыктарды көргөндө башкача ойлонуп калам деп ойлойм. Ардактуу айым, биздин да келерки аптага чейин сиз менен коштошууга убактыбыз келип жетти. Уктурулган маалыматтар сиз үчүн пайдалуу болду деген үмүттө кайрадан кийинки уктуруудан кездешүүгө чакырабыз. Сизде да бөлүшүүгө аңгемелериңиз же жеке баштан өткөргөн окуяларыңыз болсо, биз менен байланышыңыз. Кат жазып суроо пикирлериңиз менен бөлүшүңүз, кымбаттуу курбум. Кечиңиз кунак улансын жана Кудайыбыздын мол батасын сизге да, сиздин жакындарыңызга да чын дилден каалайбыз. Эртең да үй бүлөлүк уктуруу болгон куттуу коломдо уктуруубузга кош келиңиз. Дагы да коштошор алдында Кудай адамдарды кечирээрин айтаарын жана адамдар да бири-бирибизди кечирүүгө тез болуубузду каалагандыгын жана шыктандыруу сөздөрүн аянбастан айтууга чакыргандыгын эстен чыгарбоону суранабыз. Биз сизди сүйөбүз, ардактуу курбум. Келерки уктуруудан кездешкенче аманчылыкта туруңуз.